Кайсы санда төрөлгөн балдар бейбаш болушат дейт. Мен эми баягы балдардын карап келгенде бейбаш балдар өтө көп. Албетте бул кайсыл үй бүлөдө төрөлгөн, кандай үй бүлөдө төрөлгөн, мүмкүн кээ бир ата-эне өтө эркелетип койгон балдар болот. Ошондой болуп калышы мүмкүн. Бул жерде дагы мындай бир беткей ушул эле балдар сөзсүз тентек болот, бейбаш болот деп айтуудан да алысмын. Бирок бир мындай общий жалпы мүнөздөмө берип кете турган болсок, сүтча илиминин сандык психологияга таяна турган болсок, анда бизде ушул бейбаш тентек балдардын катарына саны бирлер, бештер, жетилер, тогуздар кирет десек болот. Эмне үчүн булар кирет дегенде, мисалы үчүн саны бирлер көбүнчө 1-inde 10-unda 19-unda 28-inde төрөлгөн балдар, жана 5-inde 14-ünde 23-ünde төрөлгөн балдар, 7-sinde 16-sında 25-inde төрөлгөн балдар, жана 9-unda 18-inde 27-sinde төрөлгөн балдар. Бул балдар көбүнчө кичинекей кезинде эле билинип турат. Өзлөрүнчө бейбаштык кылат. Өзгөчө саны бирлер айтканынан кайтпайт. Мен айткандай болот дейт. Мисалы үчүн көп эле ушул практикада көрүп жүрөбүз. Магазинге барып калса, бир оюнчукту көргөзөт. Эгер аны алып бербей койсоң, жерге жатып алып, чаң ызгытып, ошол кийими менен ылайыгыда жатып алышы мүмкүн. Же болбосо ошол элдин баарын каратып туруп, баягы бир чаңырып, ыйлап жатып алат дейсиң. Айлан кеткенде элден уялганыңа алып бергенге туура келет да. Ушулар өжөрлөр, мен айткандай болот дегендер, булар көбүнчө 1-inde 10-unda 19-unda 28-inde төрөлгөн балдар. Көбүнчө ушул бирлер айткандан кайтпайт. Бала болсо дагы, даже төрөлгөндө ушул кичинекей балдарды байкап көрсөңүздөр, жанагы жаңы төрөлгөн баланын колун таңып коет, колун бутун таңып коет, баягы өзүн өзү чочутуп албасын, ойгонуп кетпесин депчи. Даже ошол учурда дагы байкаганда ушу бирлердин ата-энеси эстегендерин көп айтышат. Биздин баягы курстарда көп ата-энелер айтат, кичинекей ушу төрөлүп келгенден кийин деле ушу таңдырбай колумду чеч деп, ушу ызы-чуу чыгарчы эле деп айтып калышат да. Ошол даже 1 жашка чейинки характерлерин эстегенде деле ушул 1-inde 10-unda 19-unda 28-inde төрөлгөн балдар башка балдардан өзгөчө болушат. Мен деген эгосы өтө бийик болот. Мен айткандай болсун деген буларда дайыма болот, боло берген, боло дагы берет. Төрөлгөндөн баштап жашоосунун акырына чейин. Даже ушул карып, уже өздөрү жалгыз деле баса албай калганда, көздөрү деле жакшы көрбөй калган учурда деле ушул чоң ата, чоң энеңиздерди бир байкап көрсөңүздөр болот. Ата-энеңиздерди байкап көрсөңүздөр болот. Ошол эгерде 1-inde 10-unda 19-unda 28-inde төрөлгөн ата-эне болсо, мынтип жетелеп койсоң, жөн өзүм эле басам, кой бер депчи, баягы өзгөчө кишилердин көзүнчө баягы башкалар карап турган жерлерде кадимкидей намыстанышат. Эмне үчүн дегенде, баягы таяк таянып калыптыр, же болбосо баягы мындай беспомощный болуп калыптыр деген сөздөн аябай арданышат, намыстанышат да. Булар өттөн намыскөй болушат. Бул бирлерди көбүнчө эң эле азап чеккен эго бирлер деп коет да. Эмне үчүн дегенде, булар ушу жалаң намыскөйлүгүнүн айынан ооруп атса, даже оорусун айтпаганга аракет кылат. Өзү жаны кыйналып атып, бир нерсени жазап атса дагы, бая жазап аткан ишин элдин баары против болду да, сен ушул жазап аткан ишиң туура эмес, ушинтпей эле койсоң болмок деген элдерге айтпаш үчүн, мына биз айтпадык белек, биз айтканды укпайсың деген сөздү укпаш үчүн канчалык жаны кейип атса дагы, ошол иши артка кетип атса дагы, тиштенип туруп ошонун аягына чыгарганга аракет кылат. Бул бирлерге мүнөздүү нерсе. Эмнеге дегенде, бул бирлер намыскөй, өтө намыскөй. Бул намыскөйлүк ушу кенеде жаңы төрөлгөн кезинде эле берилет экен. Ошон үчүн буларды бейбаш деп койгонун себеби, бул бейбаш дегендин арасына киргизип атабыз, бирок бул бейбаштыктан дагы өжөрлүккө киреби деп да ойлойм да. Себеби мен айткандай болот деп жер тепкилеп атат.
Бирок биз жерттеп келип атканда бейбаш деп ойлоп калабыз. Жакшылап тереңдетип ойлоп келсек, бул өзүнүн айтканынан кайтпай аткан бала да. Өзүнүн бир позициясы бар жашоодо. Ошондой балдар. Булар албетте келечекте бир өлкөнү башкара турган, бир чоң организацияны башкара турган, коомду башкара турган биздин лидерлерибиз. Албетте буларда чоң стратегия бар. Бирок биз ошолорду кичинекей кезинде кагып силкип, басып койбошубуз керек. Тескерисинче ошол лидерлерди биз ошол убагында туура өстүрүп чыгарсак, биз алардыкындай күч бизде жок, алардыкындай энергия жок, алардыкындай стратегия жок башкаларыбызда. Демек, биз ошол бирлерди канчалык өз ордуна туура өстүрүп алсак, ошолор бизге жол башчы болуп, туура бизге багыт көрсөтүп бере тургандар экен. Ал эми 5-inde төрөлгөндөр, 5-inde, 14-inde, 23-inde төрөлгөндөр эмне үчүн бейбаш деп койсок, булар эркиндикти жакшы көргөн адамдар, эркиндикти жакшы көргөн балдар. Булар эмне үчүн таяк жешет көбүнчө? Бештер көбүнчөсүн мындай биздин анализдеп көрсөк, көп эле бештер кичинекей кезинде көп таяк жептир. 80% балдардын азыркы учурдагы ата-энелердин бала чагын эстегенде анализдеп көрсөк, көбүнчөсү айтышат, көп таяк жедик дейт. Эмне болуп десем, көчөгө кетип калып, базарга кетип калып, же болбосо шаар кыдырып кетип калып, же болбосо айылда жашаса, айылда талаага кетип калып, тоого чыгып кетип, иши кылып үйдө турбаш керек. Бештер бул эркиндикти жактырган адамдар да. Ошон үчүн булар иши кылып үйдө турбаш үчүн кеч келишет, үйдөн безип кетишет, эптеп эле эшикке чыгыштын амалын таап турушат. Анан ошонун айынан биз буларды бейбаш деп коебуз, тентек деп коебуз, көп таяк жешет. Ошон үчүн булар дагы ушу тентек балдардын катарына кирип калып атат. Андан кийинки тентек дагы биз тентек, бейбаш деген балдардын катарына жетилер кирет экен. Саны жетилер, булар 7-синде, 16-сында, 25-inde төрөлгөндөр. Бул жетилер көбүнчө баягы өзгөчө балдар да буларчы. Буларды жетилерди негизи звезда деп коебуз да, жылдыздар. Анан жылдыздар кандай болот? Мени баалабай койдуң, мага кол чаппай койдуң, мен ушуну жасасам мени мактабай койдуң, жактабай койдуң деп эле ызы чыгара берет да. Демек, булар эмне үчүн таяк жешет? Эмне үчүн булар ата-энесинен көп шапалак жеген балдар десек, булар көбүнчө үй бүлөдөгү балдардын ичинен эң эле чыры ушулар болот. Эмнеге дегенде, эң жакшысын столдун үстүндө турган эң жакшысын ушул алгысы келет. Же чуркап келип биринчи жулуп алат. Меники деп жетилер албетте алгысы келет. Алганды жакшы көрөт. Биринчи алгысы келет. Анан албетте дайыма аны мактап туруш керек, аны кучактап туруш керек, аны дайыма көңүл буруп туруш керек, башкалардан өзгөчө мамиле кылыш керек. Албетте антпей кала турган болсоңуз, башка балдар менен тең карап койсоңуз, общий эле баарыңар келгиле чогуу отургула деп иши кылып ушундай жалпы мамиле болсо, анда бул бала чыр чыгарат. Чыр чыгарат, ыйлай берет, эмнеге ыйлап атканын өзү деле айтпайт, өзү деле түшүнбөйт. Ачка болсо ачкалыгын айтпайт, ток болсо тогун айтпайт, иши кылып эле чыркырай берет. Бирок анын ата-эне түшүнбөйт эмнеге ыйлап атканын. Көрсө бул балдар болгон эле нерсеси признание. Ошону күтөт экен. Признанияны күтөт бул жылдыздар. Менин ушул баламдай кыйын бала жок. Ушул балам эң кыйын, эң тез жасай турган бала ушул. Эң жакшы жасай турган бала ушул. Ушул балам болбогондо эмне кылат элем деген сөздөрдү айта турган болсоңуз, бул бала тоону томкура тургандай күчү бар. Даже кээде ушул 7 сандагылар өздөрүнүн бала чагын эскерип калышат. Баягы үйдү идеально кылып жыйнап дейт. Бул жетилер перфекционисттер да бүт по полочкам кылып жасайт да. Бүт идеально кылып жыйнайт, тазалайт. Муш да, таза жүрүшөт, тыкан жүрүшөт. Анын баягы апасы жоктоп аягынын баарын таптаза кылып жыйнап идеально кылып койсо, апасы эштен келип, ал ошол үйдү жыйнаган 7 баланы мактабай, башка бир баласын мактап кое турган болсо, баягы 7 жинденген бойдон үйдү өзү кайра чачып салат экен да. Бүт баарын өзүм чачып салчумун дейт. Азыр мына чоңоюп калган жетилер, 20-га, 30-га, 40-га чыккан жетилер бала чагын эскергенде ушинтип айтышат да. Демек, анан биз буну бейбаш деп ойлоп калабыз. Тентек, бейбаш, укпайт деп ойлоп калабыз. Болгону биз анын тилин таба алган жокпуз да. Ошон үчүн аны биз ошол бейбаштардын категориясына өзүбүз киргизип койдук. Чындап келгенде биз аны түшүнсөк,
Анын жасаган эмгегин бааласак, анда албетте ал андай бейбашта эле болмок эмес. Болгону сизден признание күтүп атыптыр. Андан кийинки дагы бир биз бейбаш тентек деп кошуп аткан сандардын бири бул 9дар. 9-унда, 18-inde, 27-синде төрөлгөн балдар. Булар албетте кай жерде күрөш болсо, кай жерде чаң чыкса, ошол жерде сиздин балаңыз жүрөт деп эсептей бериңиз. Эмнеге дегенде булар өтө эмоционалдуу балдар. Булар сүйлөп, түшүндүрүп отурбайт. Бардык нерсени муштук менен чечет булар. Дайыма балдар менен жүрөт. Көп уюшкан балдар менен жүрөт. Жанында болбой калды деген 2-3 бала менен жүрөт. Кыз болобу, эркек болобу, ушул 9 деген сандар сөзсүз топтошуп жүрөт. Коллектив болуп жүрөт, команда болуп жүрөт, булар өздөрү айткандай. Жана дагы бардык ишти ойносо да команда менен ойнойт, иш бүтүрсө да команда менен бүтүрөт. Ошентип бул балдар өтө эмоционалдуу болгондуктан ошол барган жеринен чаң чыгарып эле жүрүшөт. Мисалы үчүн көбүнчөсү айтып калат, детский площадкага чыгып ойногондо дейт, менин балам кичинекей кезинде сөзсүз ошол жерде бирөкөөнүн мурдун канатчу дейт. Аны саз келгенсе оюнчугун жулуп качып кетчү деп айтышат да. Ушундай балдар. Ошон үчүн бул 9дар бизге дагы тентек, бейбаш катары эсибизде калып калат экен. Өзүбүз түшүнүп түшүнбөй эле буларды дагы биз бейбаш балдардын катарына киргизип коет экенбиз. Сиздин туулган күнүңүз эмнени айтат, туулган күнүңүз эмнени берет? Мен ушул жөнүндө биринчи түшүнүк алайынчы, өзүм жөнүндө билгим келип атат. Менин туулган күнүм 21 же болбосо 7-си, же болбосо 27-си бул эмнени берет? Мен өзүм жөнүндө билгим келет десе, сиздерге менден мини разбор алсаңыздар болот. Ал жөнүндө бул сизге эмне берет? Сиз өзүңүздүн кулк мүнөзүңүздү же болбосо өнөрүңүздү билип алсаңыз болот. Же болбосо сиздин жеке жылыңыз кайсы жыл болуп атат? Эмненин таасиринде сиз өзүңүздү азаптуу болуп жатасыз? Же болбосо сиздин көйгөйүңүз чечилбей жатат? Же болбосо кайталанган жашоо болуп атат дегенде, буга сиздин атыңыз дагы, сиздин туулган күнүңүз дагы маанилүү. Ал үчүн эфирде телефон турат. Ушулга кайрылып, сурооңузду берсеңиз, мен сиздерге жооп бере алам. Матрица деген не берет? Бул биздин туулган күнүбүз, айыбыз, жылыбыз, биздин жашоодогу бул биздин кутубуз. Бул сандар бизге эмне берет? Муну кандай түшүнсө болот? Бул бизде матрица болуп берилет. Бүгүн бардык соцсетте же болбосо биз илим алып атсак, түшүнүк болуп атса, жайма-жай берилип атат. Матрицадан чыгыш керек, матрицаны түшүнүш керек, матрицаны толукташ керек деген кептер бар. Бирок биз үчүн матрица жат сөз. Кыргыз тилинде матрица жок. Бул кут сандык деп берилет да. Бул кут сандыгындагы менин артыкчылыгым жана кемчилигим, же болбосо мен жашоодогу ийгилигим, же болбосо мен артка тарткан нерсем деп билебиз да. Сиз ошол жөнүндө билгиңиз келсе, мини разбор алып алсаңыз, сизге толук кандуу түшүнүктүү болот. Бир аз түшүнүк келет. Менин турган турпатым эмне деп атат? Жеке жыл деп атат да, ар биринин өзүнүн жеке жылы болобу? Ар бирибиздин биз жашап жатабыз. Биздин ар бир жылыбыз, ар бир күнүбүз биз үчүн маанилүү. Сиздин быйылкы жылыңыз, сиздин өздүк жеке жылыңыз бар. Бул өздүк жеке жылыңызда сизге маанилүү. Мисалы бизнес ачкан жатсаңыз, же болбосо бизнести чоңойткон жатсаңыз, же болбосо быйыл мектепке бүтүрүүчү болуп, чоң окууга тапшырган жатасыз. Сизге жылдын энергиясы кандай иштейт? Бул жыл сизге эмне берет? Бул дагы маанилүү. Бул жылы мисалы сиз жер которгон жатасыз. Сизге ылайыктуу жылбы? Бул сиздин жылыңызбы? 1-ден 9-га чейинки жылдын энергиясы бар. Биринчи жыл бул баштала турган жыл, экинчи жыл бул карым катнаш кылып көбөйтүүчү жыл, үчүнчү жыл сиз ийгиликти жаратуучу жылга кирет да. 4-чү жыл бул ойго сыйгыз, сизге маанилүү, тез иш аракетке аткаруучу жылда. Ушул өзүңүздүн жеке жылдарыңызды билем десеңиз, сиз мини разборго келиңиз. Бул эфирде номер жазылып турат. Сурооңузду туура так берсеңиз, мен сизге жооп бергенге даярмын. Аттын саны кандай роль ойнойт? Менин атым кандай иштейт? Же болбосо менин атым туура коюлганбы, ат боюнча дагы аябай терең суроолор бар. Биз билгибиз келет, атты биз тандап койбойбуз. Бизде абдан жакшы айтылган. Ат бизде кайыптан келет. Кыргызда жакшы айтылган. 4 нерсе берилген экен. Кошуна кайыптан болот экен. Адамдын аты кайыптан берилет экен. Нике кайыптан берилет экен.
кошуна кайыптан, дос кайыптан, нике кайыптан берилет. Ошондой эле биздин атыбыз да кайыптан берилген. Биз атыбызды өзгөртүп жиберебиз, же болбосо менин атым эмне берет, менин атым жакпайт десе, бул социаль илиминде да так берилген. Ар бир ат 1-9 чейинки чыккан санына жараша мүнөздөмө берет. Ой жүгүртүү, талдоо дагы адамдын атынан берилет. Мисалы сиз 2 болуп атсаңыз, атыңыз дагы 2ге чыга турган болсо, мисалы миссияңыз да 2ге чыга турган болсо, кандай кылыш керек? Бардыгы 2. Биз билебиз, 2ге келгенде эки анчылык бар. Тараза таштын теңдей албай калган учур. Бирок бизге айтат, тараза ташты теңдеш керек депчи. Эгер бардыгы 2ге келип атса, менин абалым азаптуу болуп турса, менин атым дагы кошумча терс жагына иштей баштайт. Мен атымды оңдойм. Же болбосо санамды оңдойм. Ат маанилүү учурда. Мисалы сиздин ой жүгүртүүңүз дагы сиздин атыңыздан келип чыгат. Эгер сиз менин атым канчага чыгат экен, кайсы санды берет десеңиз, сиз мага мини-разборго келиңиз. Мен сиздин атыңызды эсептеп, сиздин атыңыздын таасири сизге кандай иштеп жатат, тагдырыңызга кандай, бул маанилүүбү, маанилүү эмеспи? Телефон жөнүндө кичине азыраак эми түшүнүп берип койгу. Телефон номерин мен кантсам болот? Бүгүнкү күндө биз көтөрүп жүргөн телефон дегенде бул тез ишке ашырчу. Телефон бүгүн бизде кызмат кылат. Телефондун өзү бизге кызмат кылып атат деп түшүнүп атабыз, бирок телефондун номери сизге маанилүү. Сиз мисалы телефонду эмне үчүн аласыз? Иш бүтүрүш үчүн, реклама жибериш үчүн. Бул бүгүнкү күндүн, азыркы күндүн замандын талабы. Биз телефон менен иш бүтүрүп калдык. Эгерде мен блогер боло турган болсом, же болбосо мен онлайн сатууну кылган жатсам, же болбосо ушу телефондо мен пайда көрүм, же өнүм көргөн жатсам, менин телефон номерим дагы маанилүү. Эгер сиздин 4 деген номерге чыга турган болсо телефон номериңиз, бул унутка кала турган, же болбосо унутуп калган, эске калбай турган номер болуп калат. Мисалы сиз 3 деген санга кое турган болсоңуз, эгер мамиле, отношение боюнча блогер болуп аткан болсоңуз, же болбосо сиздин иш тармагыңыз мамилеге келе турган болсо, сиз 2 деген номерге коюп аласыз. Жок, мен бир гана ийгиликти жаратам. Ушул телефон мага только ийгиликти алып келсин, мага жетишкендик боло турган болсо, биз 6 деген санга коебуз. Аны алабыз дагы, биз эсептеп чыгабыз. Ошол 6 деген коюп алган номер сизге иштейби же иштебейби? Ошону билгиңиз келсе, мини-разборго келиңиз. Мен сизге жооп бере алам. Урматтуу достор, кайрадан эле бизде интенсив курс башталып жатат. Интенсив курс 21 күндүк курс. 12 майда башталат. Катталуу жүрүп жатат. Номерлер WhatsApp номерге кайрылсаңыздар болот. 700-01-01-81 номерине катталыңыз, звонок этиңиз, WhatsApp'тан жазыңыз. Жок аласыз. Эми курс боюнча, курс 21 күндүк курс, 9 тема, 9 сабак, жумасына 3 жолу болот. Эртең саат 6-да 1 саат, 1,5 саат, суроо жооптор болгон учурда 2 саатка чейин эфир сакталат. Эфир 1 ай сакталат. Убагында кирбей калгандар, көрбөй калгандар, сабакка катышпай калгандар кийин көрүп алса болот. Конспектейт, тапшырмалар берилет. Эми бул курстан сиздер эмне ала аласыздар? 1-9 чейинки сандын призмасы менен, энергиясы менен кандай иштейт экенин билебиз. Бул биздин туулган күнүбүз, айыбыз, жылыбыз. Биздин миссиябыз эмне дейт? Биздин өздүк жылыбыз эмнени берип жатат? Өздүк жылда эмне жасашыбыз керек? Бул жерде кийимдин өңдөрү да берилет. Миссия толук кандуу берилет. Адамдын ой жүгүртүүсү, программасы, кесиби кандай? Бул курстан ала аласыздар. Курстун учурунда бир офлайн же бир онлайн жолугушу бар. Бул сөзсүз түрдө алыскы жактан чыккандарга онлайн видео ачып алып сүйлөшүлөт. Бишкек шаарында тургандарга офлайн жолугушу, алдын ала такташып, убакыт саатын такташып алып, анан иш алып барабыз. Бардыгыңыздарды учурдан пайдаланып, курсту окуп, өзүн таанууда, айлана чөйрөсүн, жакындарын, же болбосо бизнес алып барам десе, же болбосо мамиле курам десе, же кесип тандайм десе, ушул курска катышып, толук кандуу өзүңүз үчүн пайдалуу билим алыңыз деп чакырат элем.